Эми биз чака жөнүндө сүйлөшөйлү. Ар бир деталь сүйлөшүп келатабыз, байкадасыздар да. Эми чака эмне жумуш аткарат? Точно баягы сыртындагы эле идиши. Простой эле көрүнөт, бирок эмне жумуш аткарат? Азыр мына бакта, бакта бензин мисалы ар түрдүү уровеньде болот, туурабы? Аз болот, көп болот. Бактын эң төмөн жери болот, бир жери. Мисалы бир жеринде мындай төмөнүрөөк жер болот, бензин ошол жерге коюлат. Да эми бактын эң чукур жери болот да, ошол жерге бензин насос коюлат. Бензин насос коюлганда бензин насостун чакасы коюлат дагы. Анан чаканын ичинде бензин топливный фильтр, бензин насостор анын ичинде болот. Эми чаканын жумушу эмне десе, бензин мындай болуп аз калганда, эми машина подъемга чыгып кетип атса же спускка түшүп баратса, бензин кышайганда бензин насоска илешпей калат, туурабы? Мындай уклон болгондо. Чаканын жумушу бензинди эң төмөн жеринен алат дагы, бензин насос иштеткен бензинден ашканы чаканын ичине төгүлүп, дайыма чакадан мынтип ашып түшүп турат. Түшүнөсүздарбы? То есть чакага коюп чакадан. Демек азыр бензин уровень мынча болсо деле, машина түшүп баратканда же көтөрүлүп баратканда ушу чаканын ичи ушундай толуу болуп, бензин насос стабильный бензин менен камсыз кылып турат. Чаканын иши бензин насосту страховка кылуу. Стабильный бензин кандай чайкалып кетти, көтөрүлүп кетти, машина ылдыйга түшүп баратат. Обычный эле мындай кичинекей эле идиш мынча. Бирок ошо запас бензин кармап, мынтип алыска чейин барса дагы, аябай уклон чоң болсо дагы, ушунун ичинде бензин менен чыгып болот. Чаканын жумушу ушундай простой эле. Бардыгы эле бензин насостордо ушундай сыртында идиши болот. Эгер ошо идиш сырты мындай трешна кетип калган болсо, бир жер тешилип калган болсо, ушул бензин азайганда жүрбөй калатырган айып чыгарып калышты, ужачы. Бензин көп экени да билинбейт, бирок бензин азайып баштаганда уже машина пинка берип, же өчөм деп ушундай башталат. Ошондо ушу чаканы чыгарып, сынган болсо алмаштырып, жасап койсоор болду. Түшүнүктүү экен. Эми обратный клапанга келсек. Обратный клапан топлива. Топливный обратный клапан. Топливный клапан бардык бензин насостордо болот. Бунун азыр жумушун түшүндүрүп берем. Топливный обратный клапан Honda Fit. Эми азыр бир машинаныкын эле көрсөтөйүн. Мисалы караңыздар, мына топливный обратный клапан. Эми бунун иштеши кандай болот? Ички көрүнүшү кандай болот? Бунун жумушу кандай болот? Эмне үчүн коюлат бул? Ошону азыр көрсөтүп түшүндүрүп берейин. Бул жактан схемасы жок экен. Топливный бензиновый обратный клапан схема. Так. Шунун ички схемасы керек эле да. Регулировка.
Эми караңыздар. Бул жерде ошол нерсе чийилген. Бул жерде мындай түшүнсөк болот. Мына бак. Насос бактан бензинди алды, фильтр менен тазалады, рампага берди. Насос өзүнүн давлениясы 6 бар болот. 6 давление болот. Бирок рампа 3-төн 4 барга чейин иштетет. Ашканы, мына 4-төн ашканы. Бул жерде обратный клапан деген клапан турат. Ошо энергия давление обратный клапанга келгенде 6 бар. Азыр рампага мисалы 6 бар давление келет да, без насос 6 бар түртөт да. 4-төн ашканын кайра бул жакка жөнөтүп берет 2 барды. Бакка. Ушуну обратный клапандын эми не максатта коюлуп атат обратный клапан десе, машина качан бир жерде жүрүп турса, анда ошол 4 бар жетмек да. А машина бирок айдап баратканда бул жактагы бензинди иштетип атат да, форсункалар тынымсыз. Ошол учурда кошумча топливо керек болот. Дагы. Ошондо эгер без насостун давлениясы 4, бул жерде 4 болот болсо, анда без насос бензин жеткирип бере албай калат. Рампагачы. Ошон үчүн без насос лишний бензин жөнөтөт. Рампа керегин алып калат, керек эмесин обратный клапандан төгүп салат. Эски машиналарда рампага чейин бир шланга барып, бир шланга менен кайтып келген. Эски машиналарда. Жаңы машиналар башкача. Жаңы машиналар кандай десе, жаңы машиналарда мындай оңой болуп калды. Чем мына системага караганда так эмеси каякта калып калды. Мындай бар азыр. Бул эскиси болчу. Эми жаңылары мындай. Чаканын ичинде топливный фильтр турат дедик, топливный фильтр. Ортосунда бензонасос турат дедик. Бензонасос грубый очистка менен бензинди алды. Алгандан кийин тазалап, анан топливный фильтрге берет. Топливный фильтр бул жагынан кирсе, билесиздер, бул жерде кагаздан жасалган фильтр болот. Ошо фильтрден тазаланып, анан дальше кетет. Отправка болот. Ошо мно идиштин ичи полный давление данное время 6, потому что без насос өзү 6 айдайт, идишке дагы 6 давление айдады. Мно менен барганда рампа, который форсунканы кармаган. 4 форсунканы кармаган. Бул жердеги 6 бар, азыр. Эми ушунун 4 барга чүрүш үчүн мунун чекесин эле нол жерге эле обратный клапан коюп коет. Мунун ичине 6 бар болгондо, муну ашкан төгүп салганда, анан ол жерде 6 эмес, 4 эле калып калат. Керек эмесин сразу төгүп салат. Бакта эле. Ошондо бир эле шланга кетет рампага. А монун сыртында чака бар. Төккөндө каяка чыгат? Чакага төгөт. Эми муну обратный клапан ичинде эмне бар? Обратный клапанын ичинде жөп жөнөкөй, өтө простой. Мына обратный клапан чоң тартайын. Албетте бияка кадалганда салик менен кадалат ал. Мындай өтө маанилүү эмес. Мына жерден тешик болсо, тешикте обычный шарик болот. Шарик бар го? Шариктин аркасына пружина каттуу тешикке такап турат. Түшүндүңүздөр? Пружина такап турат. Мо пружина мындан 4 бардан ашканда пружина былчыйат. 4 бардан ашса. Пружина былчыйганда шарик бир аз аркага качат, мындай төгүлүп кетет. Мындай простой эле да, механический эле. Бая сууларда обратный клапан ушундай го. Пружина такап турат, үйлөсөң нары үйлөнөт, бери үйлөсөң үйлөнбөйт. Ошондайдын эле кичинекейи. Дал эле ошол. Обратный клапан бензин, дизель, любой топливо болот. Бунун милдети запас давления кармоо.
Мисалы машина холостой турганда туура кандайдыр бир процент төгүп турат. Бирок машина өтө ылдам 100-дө 120да кетип атканда бензин насос топливо жеткирип бере албай калат. Если бензин насос менен давление 4 эле болуп калсачы, ошон үчүн бензин насос өзү 6 атмосфера айдайт. Каттуу кетип атканда ошо 6 атмосфераны төкпөй алып барып иштетет. Түшүндүрө алдым ба? Чоң ылдамдыктарда. Ошон үчүн бензин насосунун давлениясы чоң, обратный клапан лишний төгүп турат. Бирок рампадагы рабочий давление 3 бардан 4 барга чейин. Ар машина ар түрдүү болуп калат. Түшүндүк, Обратный клапан не экенин түшүндүкпү? Эми кийинки детальга өтсөк. Обратный клапан баса белгилей турган нерсе бири-бирине түшпөйт. Көп эле машинаныкычы. Benzin nasosу болуп келди. Ооба. Ошондо азыр мисалы бензин насос 6 барды түтөп болуп коесузбу. Ооба. Ошондо бензин насос косулган 12 барды түтүп болобу, кандай болот? Жок, алар жөн эле мисалы ал машинаны мындай как спорт кылып жасашканда чоң ылдамдыккачы. Ошо чоң ылдамдыкта экөө ошол поддержкада да просто. Бирок бензин насос именно Mercedes, Audi'лерде 12-15 атмосферага чейин түткөндөр бар. Эски системада. Бирок бул система мен азыр башында айтып кеткен эле, бул жаңы машиналар. Ал о 25 жыл мурдагы машиналар. Даже 30 жыл болду ангачы. Ал машиналар системасы азыр колдонулбайт. Ал мындай жараксыз да мындай айткандачы. Ал ошол доордо ойлоп табылган, бирок эгер ал эффективный болбосо, сразу андан кетишет. Башка система. Азыр жаңы системаларда бирден эле насос турат. Мурда Мерседес ошо эки насос турат деп атканда, вообще-то бирөөсү чоң скоростта иштейт да. Вообще-тачы. Азыр ошо эки насос бириктирип туруп, эки насостун функциясын бир насоско салып койду азыр. Мисалы 5 жетин ичинде эки функцияда иштейт. Жай айдап атканда жай иштейт. Өтө катуу айдап баратканда экинчи положенияга өтүп кетет насосу. Чутасыздарбы, мындай ылдам иштеп баштайт дагы. Ошондой сиз айтып аткан. Бирок эски машинаны негизи мындай жатташка аракет кылбаңыздар. Себеби ал машиналар азыр жок калды да уже. Эми азыр именно ошо бензин насос жөнүндө сүйлөшөт. Эми бензин насосунун өзү. Топливный бензин насос схема. Сыртынан бензин насос окшош болот го, ичиндегисичи моторчу. Ага. Баары бири-бирине түшөрөбү? Окшош болсо түшөрөт. Мына бензин насос. Эми бензин насосту жакшылап талкуулайбыз. Карасаңыздар, бул жерде бая биз магнит жөнүндө сүйлөштүк, Магнит жөнүндө сүйлөштүк. Бул болсо электродвигатель. Электродвигатель кандай иштейт десе, ушуну түшүнүш үчүн караңыздар. Азыр мыногу якор. Якордан бул жерден зым кирип, оролуп, кайра экинчи щеткадан чыгат. Эми бул щеткадан минус, бул щеткадан плюс бере турган болсок, бул жерде именно азыр обмоткасы бир тиште оролуп, анан экинчи тишке оролуп кайра чыгат да. Получается, бул жерде бир магнит, бул жерде бир магнит болот. Анын корпусунда да магнит турат, мынакей. Магниттер жашоодо угуп эле жүрөбүз, Магниттер түндүк түштүк болот, Эми муну жасалма магнитти дагы биягынан плюс, биягынан минус кирсе, плюс кирген жагы түндүк, чыккан жагы түштүк магнит болот. Бул жер наоборот болду. Эмне ал жак? Окшош магниттер тебишет. Турабы? Плюс минус болсо жабышат. Корпуста турган мына магнит, ошонун жанына дагы магнит пайда болот. Кичине мындай, кичине уклон менен. Естественно, бул тебет,
бир эле нерсе айланат. Ортодогу эле айланат. Чекидеги жылбайт, туурабы? Ортодогу бияка жылат. Жылса щетканын орду дагы жылат, туурабы? Кайра эле магнит ошол жерге пайда болуп калат. Жылды, магнит кайра эмне пайда болуп калат? Жыла ушинтип мотор токтобой айланат. Сыртында жасалма магнит, табигый магнит, ортодо жасалма магнит пайда болот. Эки магнит бири-бири менен түртүлүү күчү менен ортодо бир жерде тура албай жылып кетет. Жылса щетканын орду дагы жылып калат, ошентип токтобой айланып берет. Вообще электродвигатель сабагында тактан ошону түшүндүрүп берем. Электродвигатель кадимкидей бензонасос ичинде дагы электродвигатель. Эми ошол электродвигатель обычный электродвигатель, бирок бензонасос жаңы эле сүйлөшкөндөй давлениясы өтө высокий болгон үчүн стартерде билесиздер, көп басып турса эрип кетет деп коет. Дал ошондой бул да кызып эрип кетет. Эрип кетпеш үчүн буга система охлаждения коюлат. Система охлаждения өзү соргон бензин мотордун ичи аркылуу аралап өтөт. Именно двигательдин ичинен аралап өтөт. Ошол себептен ал эми бензин жидкий да суунун өкүмүндө өзү муздатып өтүп кетет. Ошол себептен бензонасос канча иштесе деле, канча убакыт өзүн өзү муздатып иштей берет. Ошон үчүн дагы бензонасос бензин түгөнгөндө күйүп калат. То есть без охлаждения калып кетет. Стартерди басып кармай бергендейчи. Эми бунун обороту стартерден бир канча высокий да. Ошол себептен бул аз эле убакытта күйүп калышы мүмкүн. Күйүп калганда кандай? Мына щеткалар эрип кетет. Эрип тийбей калат. Контакт жок болуп калат, всё. Потому что бир жагына плюс келсе, контакт тийип, барып, кайра контакт тийсе, анан кийин магнит пайда болот да. Эми кыз иште курук эле айланып өрт, охлаждение жок. Естественно, мына эрип, контакт тийбей калган болсо, бир эле жагы болду, уже иштебей калат. Эми бул электродвигатель. Электродвигатель боюнча отдельно сабак бар, ошол жерде түшүндүрүп берем. Электродвигатель айланды, ток берсек айланды. Айланганда ошо электродвигательдин аркасына эле сразу крыльчатка кошулат. Крыльчатка азыр мыногу капталынан караганда шундай көрүнүп атат. Бая мисалы вентилятор калактары бир аз ийилген болот, туурабы? Мындай айлана турган болсо шамал бери тартат. Бул дагы ошондой. Ал бул капталынан көргөндөгү абал да. Демек бул айланса, бул жактан соруп, бул жакка алып кирет. Мына бензин мындайынан келет, мындай келет. Келип, өзүнүн ичинен аралатып, дальше нерден чыгарып салат. Азыр октун жанына болуп калды, негизи ошо жанынан атайын тешиги болот. Дальше чыгып кетти. Эми ушул бул жакта 0 давлениядан могул жерге 6 бар создавать этип атат да. 6 бар создавать этип атат. Эми машинаны өчүргөндө многу рампага кеткен шлангада стабильный 2 бар калыш керек. Машина өчүргөндө. Машина өчүргөндө калыш керек. Калбаса эмне болот? Ошо рампада бензин кайра келип туруп бакка куюлуп калат. Анан эртең менен кайра замокту ачып бассаң, кайра бензонасос иштеп, рампага бензин толтуруп анан жүрөт. Ортодо кеч калат дагы, машина 4-5 секундтан кийин жүрөт. Чыгы жын деп позна жүрөт. Ошо моментально басканда жүрүш үчүн мына шлангада давление калыш керек. Ал калыш үчүн бул жерге обратный клапан коюлат. Обратный клапанды биз бая тааныштык эле. Шарик и пружина эсиңерде барбы? Муну эми таанып атасыздарбы? Шарик упор. Эгер бензонасос мындайынан алып туруп давленияны нерден түрсө, пружинанын былчыты өтүп кете берет. Потому что бунун давлениясы 6 бар. Пружина 2 бардан кийин эле кой берет да. Эми кайра бензин бияка 6 бар өткөндөн кийин бензонасос өчсө, кичине биягына сыргып кайра өчүшкө аракет кылат, бирок 2 бар 100% калат. Демек, форсунканын аркасында рампада, шлангада бардык жерде 2 атмосфера постоянно калды. Эртең менен биз замокту ачканда бензин жыңк дегенде эле кайра бая 2ге кичине кошумчалайт. Бир басканда секундта жүрөт. Жын. Эми эртең менен кеч жүргөн машина проблемасы мына обратный клапанда болуп калат.
Поздно жүргөн. А өчүрүп туруп кайра жүрсөң дароо жүрөт. Түшүндүрө алдымбы? Ошондой машинанын проблемасы обратный клапанда болот. Эми бул обратный клапан биз чакада сүйлөшкөн обратный клапан эмес. Ал башка клапан. А бул вообще башка клапан. Бул бензонасостун ичиндеги клапан. Ал тиги болсо топливный фильтрде турат ал. Мына 6 атмосфера чыккандан кийин ошону кичирейтип жөнөтөт. Ал башка жумуш кылат. А бул болсо обратный клапан, но рампадагы машина өчкөндө бензинди кармап калат. Эми экинчи обратный клапан. Бул обратный клапан эмне? Бензонасос иштеди, бензинди алды, бияка салды, нонун ичине 6 атмосфера уже 6 атмосфера турду. Дальше түртөйүн десе, эми бул жак кетпей калды, туюк. Анан эми бул айлана албай токтоп кала турган болсо, мотору күйүп кетет. Күйүп кетпеш үчүн 6 бардан ашкандан кийин мына взрывной клапан деп коет. 6 бардан ашканын төгүп таштайт. Түшүндүрө алдымбы? Бул ичинде бензонасостун өзүндө эле 2 клапан бар. Бири шлангадагыны бери өткөрбөй кармаса, бири өзүнүн ичиндеги бензин эч жака кете албай калганда эшикке 6 атмосферадан кийин төгүрөт. Төкпөсө мотор айлана албай күйүп кетет мотор. Бул бардык бензонасос ушундай болот. Хотоно таш доорундагы машинадан баштап азырга чейин бул өзгөрбөйт. Баары бирдей. Бензонасостордун давлениясы бардык эле машинада 3-4 болот. Максимум 4-2 деп коет. 3 болсо уже любой машинаны жүргүзөт. Аны текшергенде көп адамдар ар жерден текшерет, туура текшерүү кандай болот? Эгерде сиздер мотор жактан текшерип атсаңарда, анда 3төн көп барса жетиштүү. Мотор себеби аякта уже кетип аткан бензин чакка жакта обратный клапан төгүрдү ашыгын. Ошол жака 3 барып атабы, 3төн көп барып атабы? Демек бензин барып атат, нормально, айып жок аякта. Эгер бензонасостун өзүн жеке чыгарып текшерсең, анда бул 6га чейин бериш керек. 6дан ашкандан кийин могу төгүш керек. Эгер муну төкпөдү, бензонасос иштеп атат, бирок уже слабыйлашып калган. Бензонасос 6 атмосферадан көп берет. Просто 6дан ашканын ал төгүп берет. Өзү. Түшүнүп Бензонасос 10га чейин берет. Өзү. Обратный клапан иштесе, текшерип атканда жыт деп 6га тепкенде обратный клапан ашкасын төгүп турат. Жаныначы. Так бензонасос өзү 10га чейин, 12ге чейин тепкен бензонасостор бар. Неге дегенде, караңыздар, машина жүрүп баратат. 100ге чыкканда мына 4 бар азайды, анан мына 6 бар стабильный иштеп атат да. Анан дагы газ тапса, бул андан да ылдамдык менен иштеп баштайт. Эми бул 6 бардан ашкан бияка төкпөй, бул жака айдап баштайт да, баарын. Түшүнүңүздөрбү? Ошентип иштейт. Бул ошондой страховка менен кылынган. Бензонасосту ошол 6 атмосфера деген бул өтө чоң атмосфера. Буну түшүнүшүңөр үчүн крантта 2 эле атмосфера бар. Мына крантта. Эми азыр муну ачып туруп кол менен токтото албайсың го. Эми бул канчалык давление да? Эми бул давление вообще эмне үчүн керек? Эгерде рампа бар эмес беле? Рампада давление жок болсо, анда качан форсунканы ачканда чачырабайт. Мынтип тамчылап эле туруп калат. Именно ошону чачыратыш үчүн бензонасос дайыма өтө чоң давление менен түртүп турат. Дайыма. Машина жүргүздүң, билесиздер, кыңк деп туруп өчөт. Ал таймернер эле. Бирок оталдыргандан кийин бензонасос эс албайт. То есть өчүп жанбайт бул. Эгер бензин керек эмес болсо, обратный клапандар төгүп турат. Бензин керек болгон болсо, кайра барып иштей берет. Машинаны жүргүзбөсөң дагы, эски болсо, бензинин барып айланып келип ушинтип тура берет. Түшүндүрө алдымбы? Эми бензонасостун өмүрү боюнча завод 10 жыл гарантия берет буга. Алмаштырганда только оригинальный бензонасос алмаштырыш керек. Оригинальный бензонасостор биринчиден якырларда полный өтө жакшы материалдан жасалат даган, долговечный болот. Экинчиден мына клапандары, оригиналдардыкы жакшы тосот. Упордучу. То есть ошо на холодный оталдырганда жакшы оталат. Эгер арзан коюп койсо, мыналары кичинемдай формалары туура эмес болот даган, бердеги рампадан сливать этип таштайт.
эртең менен от алдырсаң аябай кеч от алат. Ошо топливный фильтр, бензонасос алмаштырганда клиентти аяйт көбүчө. Акчаңыз азыраак болсо арзаныраак алып коюп тура бериң болот. Таптакыр болбойт. Негизи машинага запчасть алганда именно топливный системаны алганда топливный фильтр, пампер, бензонасос только оригинальный запчасть колдонуш керек. Потому что бул күйсө машина өчөт ошол. Бул иштебей калса машина ошол жерде өчөт. Сен оңдоп бердиң, кетти, барды, тоашыга барганда иштебей калды, сен барышка мажбурсуң. Сен оңдогонсуң. Сен барбасаң эвакуатор менен жүктөп келет, сен төлөп бересиң. Ошол себептен мындай машинаны өчүрүп токтотуп кое турган нерселерди уже только оригинальный запчасть колдонуш керек. Потому что хозяин айтат да, сен оригинал койбосоң иштебей калат дегенде мен оригинал алып бермекмин сага деп айтат. Ошол үчүн кардар алса өзүнүн машинасына алат. Алып бизге таштап кетпейт. Ошон үчүн запчасть алганда кардардын чөтөгүн эконом кылыш керек эмес. Жакшы запчасть коюп бер, ал сен аяганың, анычы. Бул эң жакшы. Ал болду ошоңо иш түшпөйт, дагы жүрөт 4-5 жыл. Эми албетте өзүнүкүндөй жүрө албайт 10 жылдап. Бирок жүрөт 4-5 жыл биздин запчастьтарга жакшы показания да. Демек бунун ичи туура бир бензонасос мындай болушу мүмкүн, бир бензонасос мындай болушу мүмкүн, бирөө широкий, бирок ичи bundan башкача болбойт. Электродвигатель, анан бул вентилятор крыльчаткасы моторго биригип турат, айланганда сорот. Естественно, мына крыльчаткага таш тыгылып, мусор тыгылбашы эмнеде грубая очистка турат. Бул сетка жөн эле. Памперс деп койсо 50 сом, 100 сом. Ошол жытылып калса дагы ошоктон мусор кирип, нону клинт этип калат. Ошон үчүн ошону алмаштырыш керек сразу. Анан эгер бүтүн болсо, карп менен жууп салып койгон бул нормалдуу эле. Потому что ал жөнөкөй эле сетка. Чоң стружкаларды эле мунун ичине киргизбей кармайт. Ал өтүп кетсе дагы, андан мелкийраак өтүп кетсе, уже мо тешиктерден батат дагы, кирип өтүп алат дагы. Bundan кийин топливный фильтр аны алып калат. Наркка жибербейчи. Главный мунун ичине клинт этип турган запчасть мусорду ошо грубая очистка алып калат бягынан. Бензонасос түшүнүкпү? Бул бензонасос болчу. Так, эми сим-карта, обратный клапан, бензонасос, чака. И бизде азыр бензонасос уже бензин насос именно бүтүп калды. Мынакей. Караңыздар. Бул биз азыр бактын ичинен чыктык, Мына бактын ичине кирдик. Ар бир детальды таныдык. Мына ошол бул кичинекей болуп турган нерсенин ичинде ошолчо нерсе камтып турат данное время. Анан бул сүрөттө турган бензонасос, бул эски бензонасос. То есть эски система. Неге десе, бунун топливный фильтри эшикте турат. Тонкий очисткасычы. Эскилерде ошо 2000-жылкыларда эшикте турат, 2005-тен баштап мунун ичине салынган. Бардыгычы. Бардыгы мунун ичинде. Неге дегенде, мына эшикте тургандарды, мисалы, чечкенден жакшы такпай калып, сыргып калып, мындай болуп калып, тигиндей болуп калып, негизи өзү оңой болсун деп эшикке коюшкан. Бирок эшикте ылай тийип, суу тийип, клинт этип, резбалары буралбай калып, кийин буралгандан кийин салиңи жоготуп алып, айтор, наоборот, маселе көбөйгөндө, анан ичине киргизип салат. Ичинде эмне болсо дагы таза жерде турат, сакталат. Естественно, ачкандан кийин, биротоло ачкандан кийин саликтери которулат, мындай капиталка болуп калат да. Ошон үчүн азыр барды бунун ичинде, эгер кайсыдыр бир машинанын топливный фильтри эшикте болсо, анда эки шланг болот. Неге дегенде, анын обратный клапаны рампада болот. Азыр мына фильтр турганы подача тазаланды, кетти. Экинчи турбадан обратный клапандан ашкан 2 бар келип туруп чакага куйлат. Жаңыларда болсо бир эле шлангга чыгат, обратный клапан нерге эле турат да, ичине эле төгүп коет. Эми бул жөнүндө сүйлөшөбүз. Газообразный бензин мынакей. Электрический топливный насос, датчик уровень, подача кетти, ашканы кайра кайтып келет мындан. Куйлат. Ушу менен бензонасос кетти. Бензин алганда мынакей тазалаган, бул жерде топливный фильтр жок, көрдүңүзбү? Биякта турган үчүн. Эми биз буну эмен сүйлөшүп алайлы. Газообразный болгон бензин каяка кетет?
Негизи билебиз, бакалашкага бензинди куюп туруп, күн ысыкка коюп койсок, бакалашканы иширип салат. Эми бул машинанын түгүндө жабышып турат. Дагы, эми асфальт деген ысык, күн ысыкта аябай бакалашкада тургандай эле да, өкүм ошондой да. Ысыйт дагы бакты иширип жүрөт. Ошо бакты иширип жүрбеш үчүн атайын газообразный бензинди обработка кылып, мына көрсөңөр кайра обратка жөнөтүп атат. Обработка кылып туруп, выпускной коллекторго киргизип жүргени абсорберный система коюлат. Именно ошо газообразный бензинди алып келип куя турган системаны система абсорбер деп коет. Абсорбер системада абсорберди бул жактан көрсөтүп берейин. Bir minut hazır. Мына абсорберный клапан. Мына жашыл болуп турган көрдүңүздөр. Бактын эң бийик жеринен келет дагы резервуарына келет. Резервуардан кийин клапаны бар. Бул жерде эки клапан болот. Бул жерде бир клапан алып тартпай калып тур. Ал постоянно открытый болот. Бул клапан постоянно закрытый болот. Газообразный бензин келип, мунун ичине рабочий болуп топтолот дагы. Бул жака жетиштүү давление топтолгондо, мына клапан автоматтык түрдө ошону чувствовать этет и өзү кой берип турат. Каяка? Аба кирген выпускной коллекторго уланат дагы, аба менен кошулуп кирип турат. То есть учуруп жүрбөй аны асмангачы. Именно ошо камера сгоранияга алып кирип иштетип берет. Иштеткенде ал кошумча эле иштетип жүрөбү, ал ошо менен жок болуп кетеби, расход болобу? Жок, андай болбойт. Бул абага кошкон газообразный бензин менен форсунка чачкан бензин экөө регулировка болуп, граммдары экөө теңделип кирип кетет. Баягы формулага кече 14:1 деген формуланы чыгарып бердим го. Аны болсо күлүштүү эле лямбдазон текшерет. Мисалы, форсунка 1 литр бензин чачты, но абсорбердагы кичине бензин чачты 300 грамм. Анан наракта топливо аба 14 килограмм бензин көбөйүп кетти ал. Анан лямбдазон ал кычкылтек датчикта түтүнүн составын текшерет дагы, бензин көбөйүп кеткен, аба азайып кетти. Аба азайып кетти, бензин көбөйүп кетти дегенде ана форсунканын бензини кичине азайтып коет. Газообразный келген бензин менен форсунканын экөө чачкан бензини биригип 1 литр болот дагы, кирген аба 14 литр. Анан кийин баягы раствор теңделет, дагы ишин кылат. Ошентип, мына учуп аткан газообразный бензинди алып келип рабочий циклга кошуп берет. Неме болуп аткан? Бизге полный заправка болсо, эти кызыл давление сброс кылып турабы? Бензин ошол жактан төгүп чала салат да кээде. Төгүп салбайт. Бакалашкага бензин куюп койсоңор ишип кетет турабы? Эмнеге ишет? Газ болуп туруп, анан кийин желденип кетет да. Бул ошо газообразный деген бензин учат го испарение болуп. Ошо испарение болуп учканы мына резервуарга келип топтолуп, мына ушул жерге давление толгондо, мына шланга аркылуу датчик ошону сезет. Сезип туруп, бул компьютерге уланган болот дагы. Ошо давление келгенде клапан өзү кой берип турат.
определенный давлениедан кийинчи кое бересиңер бак иш баштайт. Бакты bunun милдети, bu системанын милдети. Система улавливания паро бензина дейт. Bunun милдети бакты иширбей кармаш. Бак мындай күн ысыкта эми жер ысык асфальт. Жерге мынча жакын жүрөт, билесиздер, а? Бак баягы ичиндеги газ эме чайык тем более чайкалат да. Бакты иширип берет, топ кылып таштайт. Ошо газообразный учуп аткан бензинде күн ысыкта эми суукта учпайт анчалык. Ошо уча турган болсо, ошо системаны алып келип, рабочий кылып киргизип турат. Аба кире турган коллекторго апарып улайт. Түшүнөсүздарбы? Эгер буга улабаса, бул бакты иширип берет. Бак ишип кетет. Бунун милдети ошо бакты иширбей, учкан бензинди алып келип бул жака салып туруп. Компьютер менен иштейт. 12 вольт клапан, аркасында 12 вольт клапан болот, бу жерде тартпай коюптур. Бу эски машинада отам го. Жаңыларда бу жерде клапан болот, бирок бу ачык болот, ноосу жабык болот. Экөө тең компьютер аркылуу башкарылат. Жок, бул жабык болот деген, бул постоянно жабык болот, компьютер муну өзү ачат. İşte kalsa benzin cidden başlayıp расход. Ова, потому что уже бул жактардан кремеден куяган гарлайны бар го, ошол жактан уже бензин уже бакалашканда үчүн жаптыңыз, баары бир эме болсо анан кийин бир жерден чыгып баштайт да. Бул бакалашканын капканчалык герметичный эмес да бул. Анан кийин тебип уже жыттанып баштайт. Бак жакка барганда бензин жыттанып баштайт. И анан мунун ичи под давлением өзү насос сорот. Анын үстүнө под давление болгондо бул уже система бир аз башкачараак иштеп атат, мына ичинде обратный клапан майда шүүлөр бузат. Барган сайынчы, потому что өзү соруп аткан нерсеге мажбурлап түртүп берип атса, клапандар ашыгы менен иштеп баштайт да. Ошондо бүт системаны, топливный системаны бузат запчастьтарынчы. Эми бул бузулуп калганда негизи машина бензин жыттанып эле мындай болбой калат, аябай элечи. Ошон билинип калат. Бул көбүнчө многу резервуар дайым эле моторный отсекте болбойт. Бул бактын жанында болот. Көбүнчө удар тийгенде, таш тийгенде ошо сынып кетет. Ошондо деле дайым бензин жыттанып калат. Буну текшериш жолу мындай. Неринен чыгарып туруп эле бак жактан чыгарып, дымогенератор деп коет, түтүн айдай турган аппарат бар. Ошону улап туруп эле дымды айдаса, кайры тешик бар табып, жамап коет, болду. Bunun içinde жидкий нерсе болбойт, газообразный. Я. Кайсы? Ар машинада ар жерде болот. Моторный отсекте болот, бактын жанында болот, же машинанын түгүндө болот. Мындай астына кирсе ямада. Мындай ямочкага катырып коюлат. Бирок бул датчик мотор жанында болот. Клапан. Датчик эмес бу, клапан. Электронный краник. Я. Жо, муну сынып калат дейм. Түгүнө бир нерсе тийгенде, эгер түгүнө коюлган болсо, муну сынып калат дейм. Бу жөнөкөй эле бачок да, резервуар. Мындай ушундай размерде болот. Анга удар тийсе сынат, анан кийин уже эшик менен тешилип калып атпайбы? Газообразный бензин келип турган эшикке чыгып атпайбы? Анан эшик жыттанат бензин болуп. Датчик бузулса дагы бензин жыттанып баштайт. Бул оңой эле 12 вольт мындай эки трубкасы болот, кичинекей эле болот. Үйлөсөң бир жака өткөрбөш керек, ток берсең өткөрүш керек. Ошентип эле текшерип оңой эле. Анан бензин жидкий нерсе, газообразный келген үчүн бул мындай оңой эле текшерип коюш. Демек, муну системаны түшүндүкпү? Эми бензинибиз рампага келгенден кийин рампаны сүйлөштүк, форсунканы өзүн түшүндүк. Эми бул системадан кийин ТНВД деген система чыккан. Аны кече ДВС сабакта бир аз айтып бергем, Анын давлениясы высокий болот. Анын давлениясы, насостун давлениясы 90го чейин болот. Мына обычный форсунка аба кирип аткан жерге чачаттаган аба менен бензин аралашкан абалда клапан ачылганда кирип барат. Бул обычный форсунка. Мына ушул форсунка 4 давление менен иштейт. Ана bundan кийин бул машина, ушул машинадан кийин анан ТНВД деген топливный высокий атмосфера
чыкты. Азыркы машиналар 2015-тен кийинки машиналар ошол система менен иштейт. Бирок ТНВД чыкканына мисалы көп болгон болсо дагы машиналарга мындай өтө көп поток менен коюлганына 10 жыл боло элек. Мисалы машиналарга мурда мисалы 15 жыл мурда коюлган машиналар да бар, 20 жыл мурда коюлган машиналар да бар. Бирок өтө көп количествода коюлуп баштаганына жакында эле коюлуп баштады. 2015-тин үстүндөгү машиналар коюлуп баштады. Мына көрүп турганыңардай форсунка эми өйдөдө эмес, мотордун өзүндө, көрдүңүздөрбү? Поршун кысканда канча кысат эле? 15 бар кысат. 15 бар кысат. 15 барга чачып бериш үчүн бул 15 бардан жогору болуш керек да. Биякта форсунка 4 бар болсо. Анан бунунун давлениясы 50 бар. Чтобы мынга кенен чачып бериш үчүн. Как будто мындай холостой жерге чачканда чачат да, что мына высокий болсо. Бирок бул форсунканын минус жери постоянно высокий температурада турган үчүн бул только износ болот да, бул жууп тазаланбайт. То есть, мына ысыкта туруп атпайбы? Бунун повреждение болушу чем бунга караганда өмүрү кыска. Өмүрү кыска дагы бул только замена болот. Бул форсунка бир уштук эле 15 миң турат. Бушный 5 миң турат. Бундайдан бир алмашканда 4 алмашат. Жөн бушный салсаң деле 20 миңге саласың, бирок ал деле заслуженный, көпкө барбайт. Жаңы салсаң 60 миңге саласың. Датчиги өзү эле 5 миң турат. Айтор бунун тейлөөсү өтө дорогой дагы. Бул азыр бизде мындай анча бааланбайт. Мисалы Camry 70 бизге келет да, Camry 70-75тер таксовка болот. Белчегеден форсунка алмаштат. Бир уштук форсункасы 15 миң турат. Оригинал алсаң. Ал эми плюс-минус фирмага карап. Датчиги айтор бир эле форсунка алмаштырыш, таксовка бунун өмүрү 300 миң километр. Мисалы таксовкалар бизге андан жогору эме менен келет да, километр менен келет. Мисалы Дубайдан келген Camry 70, 75, 80 барды таксовка да. Анан Казак эмеден Кореядан келип аткан тоже машиналар бар го баягы. К7, М7. Булардын бардыгы ТНВД система коюлгандар, бардыгы форсункасы алмаштат бир чекеден. Ал темир просто өзүн өзү кайра оңдобойт да. Темир только жешилет. Бай кайра иштей берип жешилет дагы. Биздикилер эми техника бизде баяндай эмес да, мисалы саатында алмаштырып туруу деген бизде жок да. Алар бизге эмне үчүн машина сатып атат? Жылы бүтө элек машина. Анын километри көбөйүп кетти. Уже болду, металл чарчады. Түшүндүрө алдымбы? Ошон үчүн алар сатат. Аларда закон бар да ушундай. Андай машинаны айдаткызбайт. Ошон үчүн алар бизге типа запчастьын алмаштыргысы келбей, целиком сатып берет. Чутасыздарбы? Анга болбосо башка мотор менен башка форсунка коюш керек. Башка тормозной система коюш керек. Башка рулевой система коюш керек. Вообще башка. Кузов эле калып калып атабы? Лучше аны целиком сатып берет. Заводдон жаңы алып алат. Дагы темирлери жаңы, дагы паданчак 300 миң километр дагы жүрөт. Кыскасы, биздеги мунун проблемасы дорогой. Түшүндүрө алдымбы? Эмне үчүн мен муну түшүндүрүп бериш үчүн азыр башка темаларды ham айтышка туура келди. Бул ТНВД система аябай азыркы күндө бул ТНВДнын чечмеси топливный насос, высокое давление. Баш тамгалар эле. Газ менен келишет го, Кореядан көбүнчө. Az 1 минут. 1 минут. Обычно бензин насос 4 давление жиберет, обратный клапан ашкан төгүп берет, ТНВДда дал ошондой насос бар. Дал ошондой 4төн ашкан төгүп берет. 4 давление но насоско келет. Бул эми ТНВДнын насосу. Мотордун үстүндө турат. Распредвал бар эмес беле, 2 вал. Ошол жерге турат, распредвалдын кулачкасы бар. Бая биз карбюраторларда мурда мындай чык-чык деп качать этет элек го. Дал ошондойдун чоңу бучу. Сөлөкөтү мындай болот. Ошо распредвал айланган сайын муну чабып турат. Чык деп качать этип турат, мындай айткандачы. Бул 100 барга чейин айдайт. Андан да көп айдайт. Бул постоянно ошол жактан келген бензинди сразу алып кирип туруп, сразу подкачивать этип чыгарып берет. Бул жактан обычный шланга менен эле келет. Уже бул жактан 100 бар чыккан үчүн, но уже темирден болот шланга. Темирден келет дагы, мына рампага тагылды.
рампа көргөнүңөрдөй баягындай эле рампа, бирок мыналар моторго сайылып турган үчүн баягы цилиндрдин компрессиясы чыгып кетпеш үчүн мына ар бирине болт катырылат. Мисалы обычный форсункада эки эле болт болот эле. Уже бул как баягы мотордун головкасын жапкандай маани берилет бул жакачы. Потому что ошо дыркадан компрессия чыгып кетиши мүмкүн да. А саликтерде особый болот. Атайын высокотемпературный биринчиден. Анан кийин баягы жылуулукка дагы и ошондо чоң компрессияны дагы кайтарып кармай турган атайын өзүнүн бунуку уже на мировой салик кетет. Бир пакетте төртөөнө бир комплект келет. Кымбат болот аябай. Ичинде жезден шайбасы, салик жыртылып кетпеш үчүн улавливатель деп коет. Саликтери ушундай комплект болот. Ошолору бул ачылдыбы сразу алмашат. Мындай. Прокладка бизде эме го мындай. Прокладканы чыгарып негизи көбү кайра салып кое берет, иштей берет. Бирок ачтыңбы уже алмаштыр да. Ачтыңбы, салдыңбы? Ар бирин эми 10-15 миңден алып атган салик 2 миңди эконом кылбаш керек да мындай айтканда. Жаңылап салынат. Анан бул давление высокий болгон үчүн атайын компьютер бул жердеги давлениени билип турсун деп, нерге давление датчик коюп коет. Анан бул машиналарда ТНВД системага коюлган машиналарда ТНВД системадагы турат, үстүндө обычный форсунка дагы турат. Баягы обычный форсунка бар эмес беле? То есть эки рампа турат, эки түрдүү форсунка турат. Бири машинаны жай айдап кетип атканда кичинекей форсункалар иштейт. Машинаны тапкан бергенде чоң форсункалар иштейт. Чоң форсункалар чоң газ берилет го мисалы, ошондой учурда ачылат. Гибридный машиналарда дагы жөнөкөй машиналарда дагы баары окшош болот. ТНВД дегенде уже ТНВДнын баардыгы окшош болот. ТНВД коюлдубу, ТНВД бузулуп калса, машина өчүп калбаш үчүн обычный форсунка да коет. Мурда обычный форсунка койбойт эле. Только ТНВДнан коет эле. D4 мотор деп коет эле. Өтө капризный мотор болот эле. Кичинеге эле жүрбөй калып, анан ustaдан баш чыкпайт эле. ТНВД текшерилбеген үчүн дагы кошумча коюлат. Түшүндүрө алдымбы? Бирок азыр испытаниядан чыга элек. Мына машиналарчы. Бул машиналар кайсы машинага коюлуп атат? Именно ушул система десе, жаңы машиналардан. Camry 70тен баштады. Camry 70те бир популярный 2.5 деген мотор бар, билесиздерби? Именно ошол моторда Toyota Lexus өтө катуу коюп атат. Ошого коюлуп чыгып атат мынчы. Бирок Camry 70-80дер уже бир чекеден алмаштырылат. Уже ал машиналардын жылы 19 да. 19, 20, 21 жылдык машиналар уже мына келип калды. Алмаштырып атат. То есть бунун өмүрү кыска. Эми Toyota Corolla'ларды карагыла мисалы. Ал чыккан 2003 жылы чыккан. 23 жыл болуп атат. То есть өмүрүн көрүп атасыздарбы? Башкача да. Болбосо анын пробеги көп да мисалы. Бул ТНВ-га караганда 2 эсе жүрүп койгон. Ал просто клапандын аркасында турган үчүн же ысыбайт ал. Кичинекей давление менен иштейт. Ошон үчүн ал темир повреждение болбойт. Жөн эле кир толуп калат. Чыгарат, кирин тазалап салып коет, кайра иштей берет. А бул болсо 2500 температурада турат, жарылууда. Цилиндрдин ичинде жарылганда 2500 температура болот. А суу 100дө кайнайт. Суу обычный 100дө кайнайт. 2500 Цельсия деген бул деген анча-мынча материалды барган сайын акырында эритип бара берет мындай. Повреждение кылып бара берет. И ошол себептен дагы ТНВД система өтө популярный болуп кетелек. Бирок ТНВД система бар, машиналарга коюлуп эле жүрөт. ТНВДны атайын ТНВД деген мындай мастерлер бар. Бизде баягы турбина жасаган мастер бар экен дегендей эле, бунун дагы өзүнүн мастери бар. Мотор кылгандай эле мунун ичинде поршень, кольца кадимкидей баягы эме да эми. Чутасыздар да баягы эменин бардыгы бирдей болот го. Баягы давление айдаган нерселердин баары ичинде ошол запчасттар атайын алып келип алышат Кытайдан. Салып берип, давлениясын күчөтүп берип, эмнеде дагы бир датчик болот мынакей. То, что давление берип атабы, бербей атабы, положение кандай, ылдамдыгы, ошону алып келип алат. Мыналар баарын алып келип алат. Форсункаларды мисалы өтө катуу зака жебеген болсо, буну да өзүнүн ыкмалары бар, тазалай турган. Тазалап, жөнгө салып, же болбосо хотя бы алмаштырып берип, атайын ТНВД деген кесип болгон үчүн бул нерсени электриктер карабайт. Электриктер буну караш үчүн инжекторго кириш керек. Бул инжектордун жумушу да. Инжекторго кирсе, инжектор как положено чогуу кете берет.
Бирок ТНВДнын запчастары 90-га 10% жасалат, 90% алмаштырылат. Обычный форсункалардын өмүрү 50-50. 50% алмашат, 50%ын жасаса болот. Демек, бул көбүнчө алмашат деген сөз да бунуку. Бирөө утулса бардыгын алмаштырыш керек. Ооба. Бул уже мына өлдү дегени, буну убакыты келди деген да бардыгын. Обычный датым бирөөнөн алмаштырып койсо болот. Ооба. Пайдасы не? Экономичный болуп калабы мында? Жок. Бул независимый клапана болгон үчүн бул каалаганча топливону каалаган учурда бере алат. Берке клапандын ачышын күтүп атабы? Бул күтпөйт. Бул каалагандай регулировка кыла алат. Клапан ачылып элек деп берип, эртерээк жарып, машинаны эртерээк гүлөй алат, граммын кичине көбөйтө алат. Машинаны моментально программасын өзгөртөт. Турабы машина? Газды полго такап тепсең, топливоны ошонго жараша берет дагы. Крутящий момент тез. То есть машиналарда мындай бар да, мынча секундта 100ге чыгат, мынча секундта бул ошо 2 эсе тез чыгат. Себеби топливону көбүрөөк берет. Эми көбүрөөк топливо менен жарылуу чоңураак да. И машина ылдамыраак кетет, ушундай. ТНВД өтө экономичный, өтө резвый машина, мал вообще маселе жок ал боюнча. Бирок оңдош маселесинде өтө көп акча кетет. Анан мотор өтө күчтүү болгон үчүн моторду мындай мисалы мотордагы чем обычный моторго караганда майларын тез алмаштырып туруш керек. Моторду мисалы караш керек, кадимкидей. Себеби бир нерсени жай кыймылдаттың канча көп иштейт, эми ошону жулкуп иштетсең кандай да, чытасыздар да. Бунун ичи дагы бүт смазка болуш керек, башка болуш керек. Двигательдин ичи дагычы. И ошол нерсе клапандары бар. Күйгөн нерсе клапандан чыгыш керек. Эгер высокий температура боло берсе, клапандарды учуруп коет, билесиздерби? Күйгүзүп салат. Мына ошо охлаждениялар жетишиш керек. Айтор, обычный машинага караганда машинанын башка жактары да уход сурайт. Жакшы эле уход сурайт. Эгер жакшы уход кылбасаң, анда лишний расход, повреждение башталат. Демек, газдык боюнча форсункалар ошо газды эле ошол эле давление менен жүрөт да. Жок, газ башкача болот. Газда клапан болот, анга даже насосу болот, бирок бензиндикинде болбойт. Анан газ бул бензин эмес, туугандар. Газды биз такыр карабайбыз. Бирок газды мен ошол кошумча айтып берип отурган нерсе мындай. Газовщик деген кесип бар да. Бизде мурда мисалы машинада газ жок эле, туурабы? Газ бул бензин, мисалы ошибканы кечирбейт десек, газ андан 2-3 эсе опасный да. Газ жарылып деле кетиши мүмкүн да. Бензинин качап жарылып кетпейт да. Газды оңдоп атканда газда эң жаман утечка. Утечкадан запахтан эле кичине искра чыгат, күйүп кетет. Же жарылып кетет. Тешик бир жер кичине тешик чыгып калдыбы? Газдын чыкканда газы күйгөн болсо, мындай келет дагы ичине кирип жарылып кетет. Чытасыздарбы? Газовщиктерге кылатан биринчиден. Бирок бизде газдар өтө начар. Себеби бизде мындай машина үчүн атайын газ чыгарылбайт да. Мисалы газ, мисалы Корея автоунаа үчүн атайын газ чыгарат. Ичинде мусорун фильтровать этип тазалап, ана сатышат. Бизде фильтровать этилбейт. Бизде мына биз жаккан газ бар го. Бул газ эми мындай айтканда мынтип камасаң, биздин газ мындай туман да. Ошо туман, ал ошо чаң. Получается-чы? Жерден газ жерден чыгат, туурабы? Жерден чыкканда бизде ошо жерден кичине мындай чоң таштарга эле зашта коюп алышат. Главный келип краникке тыгылып калса болду да бизгечи. И ошону эле пропанга салып туруп сатышат да мисалы. Биздикилерчи. Тиякта болсо ошону просто фильтрлейт. Фильтрлегенде ба топурак жок болот дагы, аны камаса прозрачный болуп турат да, мусор жок. Биздин газдар ошо келет да, биздикилердин единственный проблемасы фильтрине толуп кала берет. Кадимкидей топурак толуп калат дагы, и газ наракка өтпөй кыйналат. Бизде эмне сөйлөт? Ошо фильтр толот дагы, аркасынан насос кетпеген жакка түртөбө берип, эки эсе эме иштей берет, нагрузка менен. Насос күйүп калат.
Газдардын насосу 30 миңден өйдө турат. Ал мындай ичине туруп насос эмес, ал башкача насос. 30 миңден нары турат, 100 миңге чейин. Ошон үчүн биздеги машиналарды ухот только фильтр тазалап туруш керек. Тазалаганда оңой эле. Фильтр түгүндө болот көбүнчөчү. Фильтр чечкенде рампада давление бар болот да, андай бензинге окшош да. Ошол давление чыгат, коркпош керек. Бирок айланада тамеки түгүл, 10 метр наракта бүт мындай өзү искра чыга турган нерселер өтө алыста туруш керек. Потому что газды билесиз, мындай жайылат. Ошон үчүн газ оңдогон мен эч качан өзүм ишканамда газ оңдоткузбайм. Бир ашыпкан кечирбейт газчы. Газ атайын мындай жолдон алысыраак көрүнгөн кирбей турган эшиктен клиент кирбеш керек. Газ оңдогон жерге клиент кирбеш керек, таптагыр. Газды өзүнүн баягы эмелери бар да, правиласы бар. Ошонго машиш керек. Бирок газды эгер кылам десеңер, фильтрин ачканда жөн эле чыгарып берсеңер, өзү аба чыгат даган бакта өзүнүн клапаны бар. Уже тырс деп жабып калат. То есть отдельно краник жабып мындай кылыш керек жок. Жөн эле чыгарасын, ал өзү токтоп калат, тазалайсың, жаңы фильтр саласың, катырасың, замокту бир ачып турсаң, кайра толтурат, да клапаны кармап калат, болду. Баягы бензинге окшош иштей берет. Форсункалар деле бензинге окшош, электронный форсункалар турат, бирок ал уже жидкий нерсе эмес, газдыкы да. Башкачараак иштейт. Аны чыгарып тазалайм деп бирөө карт чачып мынтө берет. Аны тазалаганда өзүнүн мындай жидкистери болот. Аны өзүнүн тазалаштын ыкмалары болот. Аны мындай стендке салып тазалабайт, ручной тазалашат. Анан эми форсункалар арзан болот, ыргытып жаңы салып коюшат. Ошондой. Бирок аны күйгөнү, мисалы, форсунка мен газдагыларда мен форсунка толду деген мен аз көргөм. Көбүнчө фильтр толуп. Биздикилер фильтри мисалы адатта 2 ай 3 айда алмаштырып туруш керек. Биздикилер жылдар бою алмаштырбайт. İçine açsаң топурак, бир коош топурак чыгат. Анан кайсы заправка жакшы куят, фильтровать этишет, ошолорго карап куюш керек. Газ мен негизи ремонт кылбагыла деп айтам. Себеби билбесең өрт чыгып кете турган болсо, ал машина дагы күйүп кетет, целый эсто күйүп кетет, өзүң дагы күйүп кетишиң. Чыга албасаң. Жарылып кетсе, ошон үчүн газды сырын билип, так даана түшүнүп, газовщиктермен жүрүп, анан кириш керек. Газда өзү эч кандай эме деле жок. Просто баягы безопасностька эле караш керек. Өзгөчөлүк жок. Ошол эле насос, ошол эле форсунка, ошол эле эме пропан, анда бандай эме жок, газообразный бензин деме деген жок. Улавливатель. Болгон ошол утечка кылбай, кантип эме кылабыз, утечканы кантип текшеребиз. Керкилер мисалы зажигалка жагып көрүшү мүмкүн. Жок, эме болсо күйөт деп бар да адамдар. Аркылы адамдар бар. Газ жыттанып атат, болду. Атайын уже аны уход кылыш керек. Көбү жүрө берет го мына деп. Мен өзүм бир таанышым эле газ коюлган, машинасы бензин өз газ коюлган. Кичине жыттанган экен жүрө берди. Бир күнү эртең менен жүргүзгөн, эртең менен автозавод менен. Эшикке чыкса машина жанып атат. Чөткү күйөдү. Чакырды, биз бардык. Эшиктер култанып турат да. Күйгөндөн кийин замкание болуп, эшиктер уже электронный ачылбайт. Күлүч түшпөйт экен эшигине. Анан мен барып ачып бердим. Аркасында бир нерсесин алып алды, багажды. То есть газ кечирбейт. Эгер бензин болгондо ал күйүп кетпейт эле ал. Просто мотор жакта газ нымшып аткан, бир жерде сасып аткан. Эртең менен стартер басканда стартер айлантканда искра чыгат да. Лоп күйгөндө күйүп тура берген да. Ал үйдө машина ысып атат деген. Машина ысып аткан. Чыкса жарымына келип калган да. Ошондой болот. Ошон үчүн газ менен тамашалашпаш керек. Биз өзүбүз билген топливоны билип иштеп жүрөбүз керек. Бул эми ошо бензин менен болгон окуя болчу. Мына бензинди азыр алып келип моторго куйганга чейин мына шунча убакыт өтөт. Анан кийин соляркага азыр бизге солярка кереги жок. Солярканы бир сыйра көрдүңүздөр, Мисалы обычно солярка кече ДВС сабакта эле айтпадым беле? Ошондой эле насос менен келет. Насостон келип туруп эле, но ТНВД насос турат анда дагычы. Соляркада. Соляркада бардыгында ТНВД турат. ТНВД эми
эмне үчүн булар сложный болот десе, обычно буларда көп машиналарда электронный эмес, механический форсунка турат да. Чачканда болсо, насос өзү чачып берет. Анан азыр жаңыларында именно мындай форсунка коюп атат. Эң акыркы дизелдерге ушундай форсунка коюп атат. Атайын дизель эми бензинге салыштырмалуу биринчиден башка зат болгон үчүн анга башкача форсункалар жасалып, алар чем бензинге караганда ТНВДлар жакшы жүрүп берет. Тоже бактан 4 бар келет. Бияк подкачивать. Бирок өтө чоң атмосфера түртөт, мунун өзү эле 90 чачат. Мисалы, мунун өзү 90 чачат. Ошентип, соляркада неге 90 чачат десе, кысат го. 50 кысат да ал. Бензин 15 кысат. Солярка 50 кысат. 50 кысканда андан чоң болбосо ичине солярка чача албайт да. Аны мындай 90 чачат. 90ду подкачивать этип берет. Если бул жок болсо, анда нар жакта эскилерде ГРМ менен насос турат дагы. Ошол чачып берет. Аны али аппарат жасагандар деп уктуңар беле, аппарат деп кой. Ал жаңыларында ошо мындай ТНВДга өтүп кетип атат. ТНВДнын бардыгы окшош болот. Дизель болобу, бензин болобу, бардыгында эмнеде датчик, давление датчик, форсункалар, саликтер особый сатылат, форсункалар сатылат. Мунулар темирден болот, муну мотор үстүндө жабышып турат. Баары окшош болот да. Анан бунун жакшы жери, ТНВДнын жакшы жери. Компьютерга полный уланат. Мисалы ТНВД иштебей атабы, компьютерга сразу чыгат, ТНВД иштебей атат. Сразу жакшы да бул. Обычный форсунка айта албайт. Ал мынтип туруп алат. Пропуск зажигания деп туруп алат. Типа бензин жакшы бербей атат деп айтат. Бирок именно каерде проблема болуп атканын айта албайт. Бензин насос, наркы, берки эчтекеси компьютерга уланган эмес да. Болсо ал азыркы күнгө чейин коюлат. Ошол инжекторный системачы. ТНВД да коюлат. ТНВД могул жердеги датчиктери компьютерга бар уланат дагы. Компьютерга мунун состояниясын айтып турат. Эмне давление барбы, жокпу? Эмне иштеп атат, иштебей атабы? Ошонусу жакшы муну. То есть муну өлдү дейт, алмаштырып коет. Муну өлдү дейт, алмаштырып коет. Дизелде дагы ошонусу жакшы. Дизелде мисалы состояниясын сразу айтып берип турат. Накалың бирөө күйүп калды дейт. Кадимкидей ушундай, аябай наоборотчундай да. Акыркы 10 жылда чыккан дизель машиналар оңдогонго өтө жеңил. Машина канчалык жаңы болсо, аны оңдош ошончалык оңой. Потому что бардыгы компьютерге уланган. Эми сен ар бирин тыкайтып текшеришиң шарт эмес. Компьютерге салып туруп эле бир кнопканы бассаң, штыр нериң алмаштыр деп чыгат, алмаштырып коет. Оңой да. А мурда болсо, ар бир деталь текшер, давлениясын көр, ант мынт ушундай болчу. Ошон үчүн дизельге особо кириш шарт эмес, потому что мен дизель жасабайбыз, лично биз. Силер да жасабайсыңар. Дизельшикти электроникасын кошуп туруп, дизельшиктер өздөрү жасайт. Но аппараттары, форсункалары биз аны тийдиң, аба соруп калса уже башталды да алчы. Тартып, пуртуп жүрө бересиң ошончу. Бир жум ошомен бар болот. Ошон үчүн солярканы ишине кирем десеңиз, соляркага отдельно бар илимин алышыңар керек. Ва солярка топливо менен жүргөн машиналарды мен оталдырат элем, мен аларга точка коёт элем, форсункасын мынтет элем десеңер, анга особо илим алыш керек. Потому что анда электроника почти жок да. Жаңыларында эле кичине форсункасында датчик турбаса, а так калганы бардыгы механический. Темирден форсункалар, механический насостор, эч кандай датчик да коюлган эмес. Ошон үчүн ал механикалык, как моторист сыяктуу жумушта алчы. Демек, топливо, именно топливо боюнча түшүнүкпү? Кимде кандай суроолор бар? Гибрид деле ушул окшош болобу? Гибрид жарым электроника, жарымы бензин. Бензин баары окшош болот. Аларга ТНВД койгон болсо мындай болот, простой болсо беркинде болот. Көбүнчө ТНВД коюлат. ТНВД коюлат. ТНВДнын коюлганынын себеби гибридте жүрүп туруп эле бензинге секиргенде бул өтө резвый. Моментально ошо ылдамдыкты алып кете алат. Обычный форсунка бир аз калып калышы мүмкүн, пинок берип калат. Бирок бая айтып кеткендей эле, если гибрид болсо, ТНВД коюлган болсо, сөзсүз түрдө обычный форсунка коюлат. Кичинекей ылдамдыкта ошо жанат, чоң ылдамдыкта муну жанат. Электроникасы аябай мындай татаал, түшүндүрө алсам мындай, аябай татаал. Бирок ошо татаал болгонуна карабай,
компьютер менен башкарылган үчүн өтө жеңил. То есть эч жерге чукпаш керек эмес. Суроо жок, э? Запчасть. Запчасть Дубай. Оригинал, не оригинал деген. Мен ТНУ-ны Кыргызстанда запчасть саткандарды көргөн жокмун. Дубай. Форсункалар Дубайдан алып келип атышат балдар. ТНУ менен иштегендер баары ошо Дубайдан, Кытайдан алып келсе кымбат. Дубайда эми баягы разбордон алып келишет. Бушник алып келишет.